Нелер ушул балмуздакты балдарына бергенден коркушат да. Алар ойлошот, ушул балмуздакты берсем эле баламдын тамагы ооруп калат, дагы бир ооруга чалдыгат, кыйналат, зыян бул балмуздак. Балага такыр балмуздак бербеш керек, мунун ичи бүт сахар, бүт химиялык заттар деп ойлошот. Ушундай ата-энелердин ойлору 100% туура эмес, урматтуу катталыштар. Андай сөздөргө такыр ишенмеңиздер. Бул балмуздак адам ден соолугу үчүн өтө пайдалуу нерсе. Айрыкча жаш балдардын оозундагы микрофлора үчүн өтө пайдалуу. Качан ушул муздак нерсе тамакка ар дайым тийип тура турган болсо, бул баягы тамактын өзүнүн местный иммунитет деп коет да, баягы орундук иммунитетин күчөтөт бул кадимкидей. Мисалы балмуздак көп жеп жүргөн балдарда тамак ооруу, ангина жана башка ушундай патологиялык абалдар аз кездешет. Бул нерсе көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө тастыкталган. Ошондуктан балдарыңыздарга балмуздак берүүдөн эч качан коркпоңуздар. Балмуздакты дайыма берип туруңуздар. Болгону эске ала турган бир нерсе бар. Сапаттуу, реалдуу түрдө табигый жол менен жасалган эң жакшы балмуздактардан бериш керек. Мына ушул сиздер көңүл бура турган эң негизги нерсе. Эгерде ушул балмуздак сыяктуу ден соолукка пайдалуу дагы да уникалдуу азыктар жөнүндө билгиңиз келсе, комментарийге азык деп жазып кетиңиз. Азыр көпчүлүк ата-энелер ушул